Сооратуучу Кудай. 6 январь. Байыркы келишимден бир аят окуп кетели. Кудай Теңириң сенден эмнени талап кылып жатат? Теңир сенден болгону, Кудай Теңириңден коркушуңду, анын жолдору менен жүрүшүңдү, аны сүйүшүңдү, ага чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен кызмат кылышыңды, өзүңө жакшы болуш үчүн мен бүгүн берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын сакташыңды талап кылып жатат. Биз анын мыйзамдарын аткарышыбыз аркылуу, ага тил алчаак болушубуз аркылуу, анын бир аз жетишпей жаткан жерин толтуруп берген болбойбуз. Кудайдын жолдору менен жүрбөй коюубуз менен анын улуулугун же даңкын азайтып, кемитип койбойбуз. Кудай жеткилең, өзгөрбөгөн, даңктуу, улуу, ыйык. Ал биздин даңктоолорубузга же тил алуубузга муктаж эмес. Албетте, биз Кудайды сыйлап, урматтап турсак, аны урматтаганыбызды иш жүзүндө көрсөтүп турсак, Кудайды кубантат. Ошондуктан анын алдына даңктоолор менен, табынуу менен келип туралы, анын мыйзамдарын сыйлайлы. Ал аркылуу өзүбүзгө эле жакшы болот, батага ээ болобуз.